мастер класстагы чоң тапшырма жат жазуу иши боюнча жүргүзгөн жүргүзүүнүн түрлөрү болбосо жат жазуунун түрлөрү деген тема берилген. Негизи эле ошо жат жазуу деген эмне деген аныктамага токтоло кетсек, кеп ишмердүүлүктөрдүн баардык түрүн тактап айтканда угуу, сүйлөө, окуу, жазууну жыйынтыктаган тыбыш, тамга, муун, сөз, сүйлөм, ошондой эле текстти жазуу сыяктуу иш аракеттерине чейин камтыган бир системаны түшүндүрөт. Бул жат жазууга берилген аныктама десек болот экен. Ал эми башталгыч класстарда жат жазуунун төмөнкүдөй түрлөрү колдонулат экен. Мындай жат жазуунун түрлөрү бар экен да. Текшерүү жат жазуусу, түшүндүрүү жат жазуусу, эскертме жат жазуусу, өздүк жат жазуу, чыгармачыл жат жазуу, эркин жат жазуу, сөздүк жат жазуу, анан көрүү жат жазуусу деп бөлүнөт экен да. Анан эми ошол азыр учурда мындан сырткары дагы биз азыр интерактивдүү окутуунун негизинде жүргүзүлүп жаткан жат жазуунун эң бир чоң бөлүгү жүгүрүп жазуу деген жат жазуу бар экен да. Жаңы кирген жат жазуунун түрүнө кирген жүгүрүп жазуу. Бул жүгүрүп жазууда билет болушубузга керек, ушу биздин мектептен дагы 40 орто мектебине барып, анан Аида Сыдыкова Аида эжеке методист болуп турган кезде ошо биздин эжекелерден да катышып келген болуш керек да, ошо жат жазуунун түрү боюнча. Мен ушул элестүү нерсеси өнөмдө калып калган экен. Анан бул жүгүрүп жазуу жат жазууда ушуну көбүрөөк колдонушубуз керек экен да. Бул азыркы замандын талабы катары кирет. Бүгүнкү күндө башталгыч класстардын мугалимдери тарабынан эки эле жат жазууга аябай басым жасап калыптырбыз. Бул биринчиси чейректик жат жазуу, анан текшерүү жат жазуусу экен да. Бул чейректик жат жазууну билебиз, жылдын жыйынтыгында, анан ар бир чейрек бүткөн сайын алабыз. Ал эми текшерүүнү бул ар бир тема бүткөн сайын алып келебиз да. Биз ушул эки эле жат жазууга аябай көңүл басып калыптырбыз да. Калган жат жазуунун түрлөрү унутта калып калгандай, анан сейрек эле жүргүзүлүп калыптыр да. Билбейм, ошо кимдер колдонуп жүрөт да, айтып коюшубуз керек. Анан унутта калган жат жазууларды атайын колдонсок, ушундай өзүбүз эле алып сабагыбызга колдонсок, бул окуучулардын сабаттуулугун мындан дагы арттырып, өтүлгөн темалар боюнча билим билгичтиктерин, көндүмдөрүн калыптандыруусуна шарт түзүлөт экен да. Жат жазуунун түрлөрү бири-бирине айырмасын билиш үчүн жат жазуунун азыр мындан айтып кеттим да, түрлөрүнө. Мен баарына эмес, айрымдарына эле токтолоюн да. Сөздүк жат жазуу дейт. Сөздүк жат жазуунун жүргүзүүдө мугалим сөздү окуп берет. Сөздүктөрдү анан окуучулар жазышат. Текшерүү үчүн сөздү туура жазылышын атайын плакатка же болбосо досканын артына жазып көрсөтпөй коюп кеткенбиз да, катып коюп кеткенбиз. Анан текшерүү учурунда ошону ачып көрсөтөт экенбиз да, бала өзү текшерип алат экен. Анан кайсы жерден мындай негизи биз ошо бир ката кетиргенбиз. Ошо жат жазууларды бир чогултабыз, алабыз да, үйгө барып текшерип, негизи ошол учурда окуучулардын көз алдында текшертсек, бала да ошого ынанат экен да. Анан мен могу жерден ката кеткен турбаймын деп кийинкисин оңдоого аракет кылат экен. Мындай жат жазуунун түрүн мугалим кадыресе сабактардын баардыгында эле колдонсок. Мисалы, сабакка жаңы кирип келгенде эле биз жанагы жаңы темага өбөлгө түшүп атпайбы, ушул кезде эле бир 5 сөз, 10 сөз жазыра коюшубуз керек экен да. Балага күнүгө колдонуп турат, сөздүк жат жазуу ушундай экен да. Бул жерде мисалы тема өтүп атканда, мисалы задача өтөбүз, сымактообуз, эдис сөздөрдү алып окуучуларга жаздырып, системалуу иш аракетке айлансак, орфографиялык сабаттуулугу артат экен да окуучулар. Анан чыгармачыл жат жазуу. Чыгармачыл жат жазууда мугалим окуучуларды окуу программасында көрсөтүлгөн
Бул жерде мындай экен да, чыгармачыл жат жазууда сүрөт эле илип койсок болот экен да, жетиштүү. Мисалы айылда, шаарда, жайлоодо, көлдө сыяктуу тапшырмаларды доскага сүрөттөрүн эле илип койсок же болбосо теманы жөн эле жазып койсок деле. Бул чыгармачыл жат жазуу эссенин түрүндө эссе жазсак болот экен да. Эми бул жерде ошол темалардын бирин тандап окуучу эссе жазат, сүрөт тартат же болбосо ыр чыгат. Бул жерде биз балдардын бир эле таза сулуу жазуусуна эме кылбастан деле окуучуларды сабаттуулугун арттырып, өнөргө да багыттайт экенбиз. Сүрөтчүлүккө, ыр жазганга, иш аптабы бүткөндөн соң мугалим өзү текшерип жыйынтык чыгарат. Кетирилген каталардын классификациялайт экен да. Аларды оңдоо жоюу үчүн жекече карточкаларды таратып, ар бир окуучу менен иш алып барса жакшы жыйынтык берет. Ана эми чейректик жат жазуу. Ар бир чейректин аягында окуучулардын орфографиялык, каллиграфиялык билимчиликтерин текшерүү, жыйынтык чыгаруу жана андан аркы кайсы багытта иш алып баруу зарылдыгын аныктоо максатында жүргүзүлгөн жазуу иши болуп саналат. Мугалим тарабынан сөзсүз түрдө текшерилип кетирилген каталарды классификациялап, окуучулар андан ары ошол бааны жана катаны жоюуга иш алып барат. Эми мен өлө сөз айттымбы? Үйрөтүүчү жат жазуу. Бул үйрөтүүчү жат жазуунун максаты окуучунун сабаттуулугун текшерүү менен катар өтүлгөн тилдик материалын өздөштүрүүсүн үйрөтүү же болбосо көнүктүрүү. Ошол жат жазуунун бул түрүн жазууда көмөктөй тапшырмаларды берип аткарсак болот экен да. Мисалы тексттеги мен мынтип ойлодум, ушуну окуп, ушуну билип атыпчы. Негизи кыргыз тилде биз дайым эле ушул үйрөтүүчү жат жазуу менен иштейт экенбиз. Анткени ар бир көнүгүүбүз ушул үйрөтүүчү жат жазуу экен да. Бизгечи биз ошол окуучуларды мисалы текстте көп жегит калтырылат да, ошонун ордуна мүчө ула. Жөндөмө, мисалы жөндөмөнү өтүп алса, ошого жөндөмө мүчөсүн ула эткен. Же болбосо ошол текстте калтырылган сөздү коюп, мисалы асып өтүп кетпедиби? Мына ушунун баардыгы үйрөтүүчү жат жазууга кирет экен. Биз муну күнүгө ошол сабакта кайталап окуп турат экенбиз. Эми көрүү жат жазуу. Мугалим доскага же батманга баардык окуучу көрө тургандай даана такыр текстти жазып даярдап коет күн мурунтан. Алгач мугалим бир сыйра окуп берет. Андан кийин окуучулар менен бирдикте тексттин мазмунун аталышы, канча сүйлөмдөн, куралды, тыныш белгилердин коюлушу, кыска жана созулма үндүлөр, катар келген үнсүздөр, йоттошкон тамгалар жана башка керектүү зарыл деген талаптарды коет экенбиз да. Ошону түшүндүрүп атканда эле кайсы жерине чекит, анан сүйлөп канча сүйлөмдөн бар экен, канча сөздөр турду деп канча ушунун баардыгын билип окуучулар менен биринчи жазаардан мурда ошону аныктап алат экенбиз да. Ал эми баалоо критерий катары окуучулардын көңүл буруусу, кол жазмасы эске алынат. Эми текшерүү жат жазуусу. Бул албетте өтүлгөн материалдарды кайталап же болбосо эске түшүрүү менен бир канча убакыттан кийин жаңы билим менен байланыштуу билимди бышыктоо максатында жүргүзөт экенбиз. Текстти окуп бүткөн соң атайын тапшырмалар берилет. Мисалы текстте кыймыл аракет, ошол жат жазууну жазып бүткөндөн кийин текстте кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү тап, же болбосо заттын формасы бөлүнүн билдирген сөздөр кайсылар, асын сызып койгула, йоттошкон тамгалар кайсыл ошонун асын сызып койгула деп тапшырма берсек, дагы бул баланын эсинде калганга аябай жакшы ишибиз болот экен да. Бул жерде баалоо критерий катары орфографиялык, пунктуациялык сабаттуулугунан тышкары тилдин материалын өздөштүрүүнү эске алат экенбиз. Кийинки маселе жазуу иштери аткарылып бүткөндөн кийин программанын талабына ылайык катанын үстүндө жумуштарды жүргүзүү милдеттүү түрдө аткарылышы шарт экен. Биз
биз ошол ар бир жат жазуу жазгандан кийин катанын үстүнө ошо быйыл кирди да ушулар. Анан эми ошону биз мен өзүм ошону кандай кылып иштеп жатасыңар деп бир жолу биз баарыңардан сурагам. Кандай кылып иштеп атасыздар? Мисалы мен ошол ушунча 37 жылдык стажым болсо деле мен ушундан кыйналып атам да. Кантип аткарабыз, кантип аткарып атсыңар? Анан биз мен ошо кичинекей окуучу кезимде бизде ушу атайын ката менен иштөө дегенде мисалы менден ката кетип атат да, мисалы мен бугу деген сөздү улууну тыштап коюп ВХУ деп жазып койдум да. Анан ошонун үстүнө эжерип койсо биз ошону ар бир строчкага 3 строчкага көчүргөндө да биз ошону ушинтип көчүрөлү. Анан ошого сүйлөмдүктүрүп жаз дейт эле. Анан ошого тыныштык талоо жүргүз деп ушинтип жаздырар эле да. Анан кийин мен ошол эле элесинде калган нерсе менен иштеп келатам. Анан негизи катанын үстүндө иштөө сабагынын үлгүсү сунушталып да кичинекей. Ошо биздин немеге катарында кетет экен, 3 максат коюлат экен, ага деле азыр бир аз эме болсо айтып көрөм. Анан каталардын жалпы типтери бар экен. Орфографиялык ката, пунктуациялык ката, мына стилдик ката болуп бөлүнөт экен да. Үчөө экен. Баардыгы экөө болот. Жок, эме ал жат жазууга жок, эме асыл баа жөнүндө да айтып кетейин. Анан эме негизи баянда менен дил баянга эле ошондой эки баа ойлоп деген эме. Эме орфографиялык катада бул фонетиканын аймагына кирген каталар келет экен да. Очма окуп анан эме билгендер аябай жакшы билет болушуңуздар керек. Анан фонетика, мисалы кыска жана созулма үнүлөр, жумшак жана каткалар үнсүздөр, йоттошкон тамгалар, тынышсыз тамгалар, орус тилинен кирген тамгалар, айтылышы жана жазылышы түрдүү болгон сөздөрдүн баш жана кичине тамгалардын туура эмес жазуу ушул катага кирет экен да, орфографиялык ката. Эми пунктуациялык катага лексиканын объектисиндеги кирген архаизм, неологизм тилдер санат да, кыскартылган тамгалар, бириккен сөздөр дейт, татаал сөздөр, кос сөздөр, космок сөздөрдө жазууда кетирген каталар бизге. Анан эме эмне дедим, дайын катаны стилдик катага болсо морфологиянын объектисиндеги кирген каталар кирет экен. Буларга уңгу күчөнү ажыратууда, куранды, уламды, чак күчөлөрүн жазууда, сөз түркүмдөрүнүн жасалыш шарттарында туура өздөштүрүлбөгөн учурда эмчилүү жана жалпы аттарды жазууда кетирген каталар келет экен. Анан эми ошо пунктуациялык катанын казыр деле эме жай сүйлөм, буйрук сүйлөм, суроолуу сүйлөмдөргө коюлган сүйлөмдөргө коюлган тыныш белгилер дагы келет. Анан татаал сүйлөмдөрдү ажыратууда тынын берилүүчү тыныш белгилер дагы кетет экен го, жана ортосуна сызыкча коюп ошолордон дагы ошо кетирген каталар болот экен да. Сүйлөм ичинде сырдык сөздөргө коюлуучу каталар ошондой эле төл жана бөтөн сөздөргө коюлуучу каталар дагы кирет экен. Анан ушул эле дил баяндамада дагы стилдик каталар чыгарманы жазууда дагы ушуларга дагы эмелер анан эми бул жерде жат жазуунун түрлөрү боюнча билдикке. Анан эмелери кандай учурда кандай баа коюп баалайт? Орфографиялык катасын санайт, стилдик катасын санайт, анан кийин анан ошо 5 кайсы учурда коюлат, 4 кайсы учурда коюлат деген ол жерде бар экен, критерийлер бар экен. Анан көлөм болуш керек экен да. Мисалы 1-класс, 3-чү чейректен баштап 10-15 сөздүк жат жазууга эме алат экенсиздер да. Анан негизи ошону айтып атпайбы, ушу сөздүк жат жазууну ар бирибиз ошо сабакка кирген учурда эле ошо бир жок дегенде 5 сөздөн эме кылсак, ошо балдардын сабаттуулугун жана кол жазмасын кайсы жерде бүтүп койдук ошо 10-15 сөз жазыш керек экен. Могу жерде баардыгы бар болчу азыр эме. Анан бул эме слайдты группага салып коелук да. Группага салып коюп ошону өзүңүздөр көрүңүздөр ушул жерде. Анан кийин эме
кылып неметип келем. Мен азыр мындай эле жазып, эми менен черновый вариант боюнча келдим. Анан көңүл буруп койсоңуз, көңүлүңүздөргө чоң рахмат. Эгерде сурооңуздар болсо билгиле, мен деле өзүм деле ушул кыргыз тил сабагында өтө көп мындай сүңгүп кирип эме убактырмын деп коем да, өзүм делечи. Анан негизи ошо көп кыйналып калам. Анан бул жерде деле мисалы жанагы очно окуган эжекелерибиз бар. Алар эле булар ошо фонетика, лексика, морфология, фонетика, неолегет дегенде булар эле киштеп эле чыгар жана семечкада эле деп чыгарып кош керек. Анан кийин чын эле жана заочно анан ар кимдин өзүнүн деңгээлибиз бар да, канча эмечи аракет анан ошого карата дагы анан чын эле башталгыч класс фундамент дегенде бүт нерсени ийне жибине чейин ушу биз талдап, биз үйрөтүп, биз чыгарат экенбиз да. Ошо негизи бүт нерсени анан кийин 5-класска барган эле алар даяр нерсени баягы сууда арыктагы суу кандай болуп толкуп келсе, кайсы жери жирип кетсе, ошонун баарын бүтөгөн биз экенбиз да. Анан алар жана суудан сүзүп кетип барган, кабызык үстүндө турган нерседей болуп эле. Анан ким десе да удар бизге келип, аягын эки түтүп эле бизге таката келип экен. Анан ушулай көңүл бурасыздарга эме убакыттын тартып болуп калат,